Ар бир жаран өзүнүн саламаттыгы үчүн камсыздандырылышы керек. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун артыкчылыктары тууралуу маалымат берген жыйын бүгүн Таласта өттү. Учурда өлкөдө калктын 75% камсыздандырылгандар. Булар мамлекеттик кызматта иштегендер, ошондой эле ден соолугунан жабыркагандар жана күндүзгү бөлүмдө окуган студенттер жана аскер адамдары. Ден соолукка келгенде акча төлөмөй жок, Мамлекет бизге акысыз медицина деп мыйзамдарда жазылып кеткен, акысыз бизге жардамды көрсөтүш керек деп биздин эл, биздин калк ошого көнүп калган экен, Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун артыкчылыгы амбулатордук медициналык кызматтарды акысыз алышат. Мындан тышкары айрым медициналык анализдер акысыз жүргүзүлөт. Эми бул мыйзам чегинде бардыгы жарандар камсыздандырылышы керек. Эң эле көп камсыздандырылган жарандар бүгүнкү күндө мамлекет жактан камсыздандырылган жарандар болуп чыгат. Кыргызстанда 10 апрелден баштап Кыргыз Республикасынын жарандарын милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Жаңы күчүнө кирген мыйзамдын артыкчылыгы боюнча бүгүнкү жолугушууда кеңири маалымат берилди. Милдеттүүлөр бар, андан сырткары амбулатордук шартта үй бүлөлүк дарыгерлер рецепт жазып берсе, электрондук рецепт бизде бүгүнкү күндө 175 жекеменчик дарыканалар менен келишимибиз бар. Ошо жекеменчик дарыканага барса, электрондук рецепт менен 50%га чейин жеңилдетүү менен дары-дармек 300дөн ашык дары-дармек алса болот да. Айта кетсек, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун көмөгү менен өткөн жылы 4 миллион сомдон ашык каражатка Кара Бура райондук ооруканасына санариптик рентген аппараты берилсе, быйыл мындай заманбап медициналык жабдуу Бакай Ата райондук ооруканасына берилет. Талас облус боюнча бизде үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда 250 миң жаран каттоодо турат. Ал эми ошонун 71% бул медициналык жактан камсыздандырылган жарандар. Ал эми 29% бул жалпы катталган калктын баягы 72 миңге чукул биздин жарандарыбыз бул медициналык жактан камсыздандыруусу жок жарандар да. Аларга кимдер кирет? Аларга биздин жанагы иштебей үйдө отургандар, социалдык төгүм бөлүмдөр, соцфондко. Ошолор жана өзү алдынча жеке мындай бир иш менен алектенгендер болушу мүмкүн да. Үчүн кийим тигүүчү цехтерде иштегендер болушу мүмкүн, таксисттер болушу мүмкүн. Алар жана эч кандай патент албай өз алдынча баягы иш кылгандардын бардыгы жалпы ошол камсыздандыруусу жок жарандар да. Өкүлчүлүктө өткөн жыйында калкка милдеттүү медициналык камсыздандыруунун артыкчылыгы боюнча түшүндүрүү иштерин тез арада колго алуу жагдайы айтылды. Анткени милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөн жарандар ооруканаларга дарылангандан тышкары айрым дарыларды 50%га чейин өз баасынан төмөн алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.